Жогорку кеңеш өзүнүн тийиштүү чечимин кабыл алды, токтом кабыл алды. Анда дагы жогорку кеңештин мындай бир барандуу көмөгү тиет. Көмөк дегенде тургандар мындай кылалы. Аллах ар бир инсанга өзүнө бермейинче көмөк менен эч нерсе чечилбейт. Аллах ар бир инсанды өзүнө берсин, жараткан өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын деп тилейбиз го. Муктаждык жаман. Bizde 2 gün çukul çakırılgan sessiya болуп атты, жабык эшик артында. Анда бардык маселелер талкууланып атты, чечимдер кабыл алынып атат, тийиштүү өзгөртүүлөр болот. Кече базар күнү дагы саат 3-тө жыйналып, чукул мындай бир кырдаал жарыяланган жогорку кеңештин депутаттарына, эч кайда чыкпай, баарыбыз ошол жерде турууга өзүнчө штабта түзүлгөн, фракция жетекчилеринен. Анан ошол базар күнү кечинде ошол кырдаал токтоттук. Ошону менен анан бүгүн жолго чыгып, сиздер менен жолугушалы деп келип отурабыз. Жолугушкандан деле эмес, баары түшүнүктүү. Себеп мына көрүп атпайсыздарбы? Биздин келиндерибиз, кыздарыбыз, мына балдарыбыз, мектепке барган балдардын баарын деле блогер азыр. Маалымат менден эртерээк жетет сиздерге. Көрүп атабыз, угуп атабыз кандай кырдаал, кандай жагдай болгонун. Бирок баягы пендебиз да келип бир көзмө көз көрүшүп, амандашып кеткен бул башка. Көмөгүң тийсе тийбесе келген мындай бир башкача кабыл алат экен да биздин эл. Ошон үчүн гана болбосо сиздерге эмне кажет, эмне бар экендигин биздин жаштар биринчи күндөн баштап эле сиздердин араңыздарда жүрөт. Көбүн сиздер тааныйсыздар, билип деле калдыңыздар. Мына Замир деген жигит турат. Биздин областыбыздын жаштар канатынын жетекчиси Мирлан Ураимов деген жигит турат. Мына бул кишини кууп жүргөн офицерлерге тескерисинче бул киши азыр аларга дары-дармек таратып аркасынан жүрөт. Мына ушундай да билинет экен кимдин ким экендиги. Мына кече эле бул кишилердин артынан кууп жүргөн азаматтарга эми бул киши дары-дармек ташып жүрөт. Бул Батыр Элмурат деген жигитти тааныйсыздар. Бул да кайдыгер болбой ошол биздин жаштар канаты менен чогуп, колдон келген көмөгүн берип, жок дегенде ошол автоунаасы менен керектүү нерселерди ташып, бул да кызматта жүрөт. Бул жак Сейит деген биздин аксакалыбыз болот. Ошто адвокат болуп иштейт. Андан башка көзгө көрүнбөй калган жигиттер болсо, Мирлан деген жигит турат, Нурбек деген жигит турат. Булар деле назик, бирөөнү ата албай калса эле кетип баратканда мага капа болуп, капачылыгын айтышат. Шундан деле коркосун алат. Кимисин унутуп калдык экен деп. Ошондой. Эгер кандайдыр бир сиздерде сунуш болсо, каалоо, талап болсо, ушуну айтсаңыздар. Баарыбызга тынчтык керек. Чегара качан чечилет, ошону тезирээк чечип берсеңиздер. Негизи чегара чочуп ошол эле. Онон башка бизге эч неме жок. Качан зым тарта шу проблема токтойт. Зым тартпайбы? Боло берет бул. И болуп келген. Ушул убакка чейин. Сиздерден бир суранышыбыз. Мен азыр Каратокой суу кашар өкмөтүнүн жашоочусумун. Ушул келген адамдарды биз бетте кабыл алып, бетте тамак ашы менен неме кылтабыз. Сиздерден суранышыбыз, зымды тартыш керек биринчи очередде. Проблема ушунда чечилет. Коңушуң менен качан пескаблок урсаң, границаң чечилет. Ошол пескаблок уруш үчүн кайсы жерден урулат ошону билиш керек да. Onu Gosmex'in özü ölçe beret. Zım tartış üçün ошол зым кайсы жерге тартылат, аны ошону чечип алыш керек. Эми бул чегара деген туура. Чегара деген бул кээ бир мамлекеттер бар, жүздөп жылдар чечилбей келатат. 50-60 жылдап чечилбей келатат. Ал ушундай, алга чечимге барыш үчүн бир кандайдыр бир башка бир аракеттер болуш керек. Эки тараптын жетекчиликтери чечкиндүү бир кадамдарга баруусу керек. Мына ушундай. Себеп өзүңүздөр билесиздер, кээ бир айылдарга барсаңыздар, шахмат го. Жолдун бул бетиндеги бири Кыргызстандыкы, жолдун бул бетиндеги тажиктер кантип бөлөт. А эгерде сен кыргыз бул жака көчүп өт десең, дат дейт.
Мен атамдын үйү дейт. Тажикти бул жакка өт десең, дат дейт. Кандай болуш керек? Сиздер азыр карындаштарым айтып атасыздар го, ушундай кылып эле чечиш керек да деп. Силер кийип атканда деле абысындар менен көп нерсени чечише албайсыңар. Туура. Азыр энди чечилбесе үйгө барып жасаш кыйын болду да. Кыйын. Ошон үчүн Чечилмейинче биз азыр үйгө барыш вообще эле кыйын болуп атат. ар ким Үйлөрүбүз күйүп, өзүнүн багытындагы иштерди жасайт. биздин мектепти чек араны чечип, мектепти тез арада салып берсе. Балдарыбыздын келечеги. Сен үйүңдө кеңири жашай албай турган болдук. Биз азыр күнү түнү уктай албайбыз барган жерибизде. Мунучу Оны эмес, монетте жашаган азыр уктай албайбыз. Алдыңғы бийликке ишеніп, алдыңғы топалаңда жүрдүлөр. Азыр жаңы бийлик келип курсан боло турса, азыркы бийлик дагы эле ошол менен кылтатса. Булар кимге ишениши билбей калды. Мына элди менен бардым бу сүйлөшүп алсаң бардыгы ошону айтып атты. Биз кимге ишенебиз деп? Жашай албай калдык азыр. Кимге ишенебиз деп биз? алга кимге ишеништи билиш үчүн Аллах пендеге паам парасат берген да. Паам парасат менен байкап, карап, ошол ишене турган адамдарды өзүңүздөр карап алышыңыздар керек. Мына бир эле көчөдөн, бир эле айылдан бирөө бир нерсе сатып атса, сиздер ишенбейсиздер. Туурабы? Себеп аны жакшы билесиңер. Бирөө бир сөз айтса ишенесиздер. Ошол сыяктуу эле кимге ишенесиздер? Сиздер ишенип, ишенген кишиңерди айыл кеңештин депутаттары кылып шайлап алган. Ишенген кишиңерге. Бирок биз андай учурда эмне кылабыз, эжелер? Эжелерим билет, карындаштарым билет. Ал учурда ишенген кишиге эмес, тууган урукка, бөлөгө, тага жел, куда сөк, ушундайга кетип баратпайбызбы, айланайын, туугандар, айткылачы. Мына ушул мыкты жигит болуп турган болсо дагы, бул паска айылдан экен. Биз өзүбүздүн айылдан, өзүңдүн айылдагың эмне кылып берет? Казаныңа аш салып берет. Анан кийин кайра келип наразы болобуз да, кимге ишенерди билбей калдык. Ишене турган айылда мыкты жигит ер азамат кыздарыбыз бар. Бирок аларды ишенбей атабыз да. Себеп абысында акырын бурап коюп атат да, коя ошого бере берели кой. Чайга чакырып коюп атат, башкага чакырып коюп атат, ушундай болуп атабыз да. Муну мойнубуз калалы дейм. Аллахтын сөзү эки болбойт да, туугандар, билесиңерби? Алла Таала эмне деп атат? Жетекчиңер өзүңөрдөн деп атат. Кандай дейт? Ал эмне деген сөз экен, жетекчиңер өзүңөрдөн деген? Өзүңөр кандай болсоңор, жетекчиңер ошондой болот дейт. Муну эч ким жокко чыгара албайт да. Бул менин сөзүм эмес. Бул мыйзам эмес, конституция эмес. Бул жараткандын сөзү да. Ошон үчүн жетекчиликке капа болоордо биринчи өзүбүзгө карашыбыз керек. Өзүбүздөн. Себеп билесиңерби, бул жетекчиңер өзүңөрдөн деген сөз бул бүттү. Воистину правители ваши от вас самих деп атпайбы? Алла Таала. Орус тилде мына ватсанга келгенде жалаң орусча сүйлөткөнсүң деп атат. Ошого сиз суроо бердиңиз, кимге ишенишибиз керек дегенде, ишене турган кишилериңер бар. Мен ишенем. Айылдык кеңеш, мына азыр бул жерге кирсең дагы айылдык кеңештин депутаттары эжелер отурат. Жанагы жерге барсак дагы чоң жардам берген жерге да. Ал жерде да айылдык кеңештин депутаттары отурат, туурабы? Силер ишеним артып ошолорго колуна тапшырдыңар да. Биз дагы ишеним артып ошолордун колуна тапшырып берип атабыз да. Себеп бир момундай бала же үйүндө калып калган кемпир чал үлүшсүз калбайт, ошолорго жеткирип берет деп ишеним берип атабыз да. Ушундай кылалы, туугандар. Суроо барбы мага? Каалоо тилек барбы? Каалоо мен сүйлөйм. Мына айрыкча ошол согуш болгон жерден келген жарандар, коноктор, каалоо тилектер, сунуштар, көйгөйлөр болсо айтып калыңыздар. Ошол айрыкча мына Аксайдан, Раткаттан, мына мектеп күйгөн, үй күйгөн, ошол айылдын тургундары болсо сунушуңуздарды айтыңыздар. Ошол мамлекеттик деңгээлде жогорку кеңеште ушу көйгөйлөрдү маселени коюп чечишке бар күчүнү жумшашка атайын
кабар алып келип отурат биз менен. Основной солдат көбөйтүп берсин бизге. Бул ошол. Азыр солдат жок. Тура. 5 та солдат бар. Тура. 5 та солдат бир айылды карайбы. Бизде жабык эшик артында болгон сөздөрдүн ичинде көптөгөн маселе көтөрүлдү. Анын ичинде ошо Лейлектен, Баткенден жашап аткандар, Бишкекте жашап аткандар чукул эле 3-4 сааттын ичинде эле ошол жерге жыйналып топтолуп барышып, анан өкүлдөр киришти. Мен алардын сунушун толук колдойм. Биз мыйзам менен ошону киргизебиз. Чек арада жайгашкан айылдардын макамын өзгөртүү жөнүндө деген маселе коюп атабыз. Ошол макамын өзгөртүү жөнүндө дегенде мүмкүн баягы коргонуу маселесин мыктылаш үчүн башка бир чараларды көрүшүбүз керек. Коргонуу ыкмасын. Ар кандай чепти коргой турган аскерден да баштап ошол жердеги эл болот. Мына ошол элдин макамын, айылдын макамын кайрадан биринчи кезекте карап берүү демилгесин биз көтөргөнбүз. Ушунун аягына чейин чыгарабыз деген үмүттөбүз. Куралдандыруу жагы кандай болот? Жөнөкөй элди. Түшүнөсүздарбы? Эми мен айттырбагыла, могу жерде турган баары эле менин досум эмес. Кээ бир сөзүмдү кыркып, башка жерге улап, ар кандай кылып чыгарышат. Бул Кудайдан жөө качкандардын уюгу көбөйүп кеткен азыр. Мына Тажиктин Бирдеме деген бир каналы бар экен, Телеграм. Барух ТВ деген каналы. Ошол жерге менин сүрөтүмдү коюп жазып атат. Адахан Мадумаров мондай деп кайрылды. Аллах берсин жазасын ошолорго. Эгер биз ошолорго тийиштүү түшүнүктү бере албай турган болсок, биз бере албайбыз. Себеп соңку мезгилде сабатсыздык аябай бийик деңгээлге чыккан. Окуганына ишенет, көргөнүнө ишенет, өз алдынча акыл жүгүртүү сезими жок. Ар бир киши өзүнүн башына түшмөйүнчө бул нерсеге түшүнүшү кыйын ал нерсени. Сүйлөбөй туруңуздар кичине, Мына биздин мектептин директори. Ушул мектептин директорун мына жерден бирөө ушунун ордуна алып директор болом деген киши бирөө келип айылга жазып берет. Биздин мектептин директору баланчынын букасын алып барып сап бериптир деп жазат. 4-5 киши табылат араңардан. Туура кечинде келейтканда жөн келейтпагандай көрдүм эле деген киши чыгат. Кып-кызыл болот дагы ар бир көчөгө, ар бир үйгө кирип кантип актанат бул киши. Бул киши эмес, мен Мадумаров эмес. Ааламды жарган акылы бар. Аалымдарды дагы ушундай кылып үстүнөн кыйбат кылып талкалашкан. Мына биздин Аксай айыл өкмөтү деп жаңы жер айыл өкмөтүндөгү эки бала кече эле болду, ушул. Не деп каралашты? Не деп каралашты ошол жигиттер? Мына азыр эми нукура чындык чыгып, алардын такыр тиешеси жок, алардын сүрөтү дагы уурдап алат азыр. Сиздин телефонуңузду алып туруп, мына телефонуңузду сиздин сүрөтүңүздөн бере алат. Анан сиздин атыңыздан жазат. Муну жасай турган азаматтар бар. Мына ошондой жасады деп, могул жигитти Мирланды 9 айдан бери сүйрөп жүрүшөт. Билишет, мунун тиешеси жок экенин. Билишет, мунун телефонун бузуп киргендигин. Ошондой кылып эле Мадумаровдун атынан дагы ар кандай балелерди таратышып атат. Баштарына мүйүз чыксын. Бирок акыретте жазасын Аллах берсин. Каратукай айыл өкмөтү деп жазыпты. Туура эмес гана биз Субаш айыл өкмөтү. Каратукай айыл өкмөтү келген гунжардарды бербей жатат деп ТикТокко чыгарып берипти. Баракелде. Ана Ким жазды ошону? Таппадык. Табылды. Табылдыбы? Кечирим сурап. Туура эмес маалымат да бул. Урматтуу эле жок, урматтуу коноктор. Ону көргөн эл бардык ишенет. Мен Адахан Берип атабыз, сыпырат бүгүн келди. Адахан Кимсанбаевичке кыска маалымат берип коеюн. Адахан Кимсанбаевич биз ошол башталган күндөн баштап мына эли журт баардыгыбыз чын жүрөгүбүз менен, чын ниетибиз менен тосуп алып, колдон келген кызматыбызды көрсөтүп атабыз. Негизинен азыр ушул жерде 700дөй бар бала бакча мектепте. Жалпы айылда 4,5 миңден 5 миңге чейин жетти, көпчөкө. Ошондой болду. Анан өзгөчө кыргызда ушундай сөз бар. Биз жамандыкты көрөбүз, жакшылыкты көрбөйбүз да. Ушундай адатыбыздан арылышыбыз керек. Мен Алибек мырза, чыгып койчу. Ошол инибиз, бизче айтканда үкөбүз Аксыдан келип, Адахан Кимсанбаевич, ошол күндөн баштап ыйлап 2 сутка өзүнүн жанынан соктон нан ташып.
ушул элге жардам көрсөтүп ушундай патриоттук жигиттерибиз бар, ушундай инсандарыбыз бар. Кыргыз эч качан да жеңилбейт. Аллах разы болсун. Азамат. Андан кийин айта турган нерсе, бул жерде комиссия ошол атайын түзүлгөн айыл кеңештин депутаттарынан жана айылдын карапайым элинен түзүлгөн комиссия өтө так иштеп атат. Бул жерде эч кандай ууру keski алдым жуттум жок. Мен группада да бүтүн жарыяладым. Кимде ким бизге чагымчылдык жасап, бизди жаманаттык кыла турган болсо, биз жооп беришке даярбызчы. Медициналык кана уюштурганбыз. Бүгүн УЗИда келет азыр медиктер. Психологиялык кана уюштурганбыз. Жардам берип атабыз. Анан түндөлөрү ар бир үйгө барып, врачтар менен биргеликте бардык баласка болгон, ооруган психологдорго жардам берип атабыз. Бизде эч кандай азырынча кемчилик жок, тартип жакшы, тынч. Эл өзүңүздөр да айтыңыздар. Ыраазычылык, нараазычылыгыңыздар болсо айтыңыздар. Мен азыр жогору жакта Аксыдан келген конок сиздерге. Биздин ою азыр мындай болуп атат. Маалыматыбыз болсо, булар азыр үйдө белен турушуп качан кетебиз деп күндө сурашат. Барган сайын сурашат. Ушу элдин көйгөй ушулда качан кетебиз деген суроо. Киржебиз, качан кетебиз, биз качан үйүбүзгө барабыз деген суроо болот да. Ушуларга ошо маалымат болсо ошодон маалымат берип. Атын ким дедиң? Элбек. Элбек. Мына ошол балдарга ат коюп атканда ата-эне жакшылап караш керек да. Кандай койсоң ошондой дейт да. Элбек деп коюптур, демек эл менен. Атасы жакшы ниет, энеси жакшы ниет менен коюлган нерсе да. Анан кээ бирлерди карап алсак, Макгрегорго чейин коюп жүргөнбүз го кыргыздар, Ушул жаатта мындай кылалы. Угандар, мен жогору жакта сүйлөшүп атканда айттым азыр. Биздин айылдык кеңештин депутаттары ошол жерден айтып атат да. Бираз нараазычылык бар дегендей. Эмнеге наразы? Ага көңүл бурбагыла азыр. Урматтуу уюштуруучулар, көңүл бурбагыла. Алакандай кезден өстүрүп койгон балдар дагы ата-энесине ыраазы боло бербейт деп айттым. Ага көңүл бурба. Эки балаңа ботинка алып берип берсең, бирөөсү сөзсүз капа болот деп атам. Неге мунукунун кончу бар, менде кончу жок деп. Ага да көңүл бурба. Себеп пенде эч качан ыраазы болбойт. Ага көңүл бурбагыла. Мына мектебибиздин директоруна айтам, айыл кеңештин депутаттарына айтам. Алланын ыраазычылыгы үчүн жасай беришибиз керек колубуздан келген жакшы иштерди. Себеп пендеден кайтпай, жараткандан кайтат. Экинчиси, бир маалымат уксаңар туугандар, маалымат укканда ошону ойлонгулачы садагаларым. Ушундай болушу мүмкүнбү деп ойлонгулачы кичине. Бирөө могул жерден туруп бирдемеде сабыл карай чуркайбыз, кетебиз. Могул жерден туруп экинчиси айтса, жок, аныкы туура эмес, меники десе баарыбыз бурулуп алып бияка чуркайбыз. Өзүбүз акылыбызды иштетеличи. Ошо сиздер так маалыматты билип келдиңиздер, жеткизиңиздер. Эми Качан чечилет? Так маалымат эч ким билбейт. Ана Кудай билет. Бир Алла билет. Экинчиси, колдон келген нерсенин баары жасалат. Жогору жакта да айттым, азыр да айтам. Мүмкүн 2-3 күндүн ичинде кайра үйлөрүбүзгө барып калышыбыз мүмкүн. Мүмкүн бир жумага созулушу мүмкүн. Муну эч ким айта албайт. Күйгөн үйлөрдүн баары ордуна келет. Алла аман калтырдыбы? Калганы келет. Мына ушундай. Эң жаман нерсе баякы бизде ондогон жигиттерибиздин кайтып кеткени. Аларды эч ким кайтара албайт. Алардын энесине эч ким атасына алып келип алдына отургузуп бере албайт. Күйгөн үй турат. Былтыр мына күйгөн үйлөр, талкаланган үйлөр, жарылган үйлөр быйыл туратпы? А кеткен кишилер келбейт. Биз ушул жагына карайлы. Тооба келтирели, шүгүрчүлүк келтирели. Баягы кетсе келбей турган жака кеткен үй бүлөлөргө Аллах сабыр берсин. Чыдам берсин. Бирөө үчүн үйүндө калып кеткен көйнөгү күйүт болуп атат. Бирөө үчүн баласы күйүт болуп атат. Кантип экөөнө бирдей мамиле кыла алабыз биз? Үйлөргө мүмкүн болушунча кайра кайтканга аракет жасалат. Мүмкүн жогорку кеңеште бардык фракциялар келип кетип баратат. Ар бир фракция өзүнүн сунуштарын берет. Жалпылап жогорку кеңеш бизге тиешелүү болгон чечимдерди кабыл алып бергенге даярбыз. Жерге барган балдар окуп атат экен. Кандай болуш? Кандай?
Мен суроо берсем болобу? Неме күйөөң Москвада деп посоябызды кыскартып иштеген. Мисалы үчүн 6 балабыз бар. Анан ошого мыйзамды жеңилдетип берсеңиздер болобу? Жогорку кеңештен суранат Бизден деп. тийиштүү, бизге көз каранды болгон маселелердин баары каралат. Ал бул жерге чейин эле биздин фракция тарабынан ушундай даярдалып атат. Балдарга жөлөк пул берүү эрежесин кайрадан карап чыгабыз деп. Тайнесинин малы бар экен, чоң атасынын жылкысы бар экен, апасынын муздаткычы бар экен деген нерселерди биз токтотушубуз керек деп айтканбыз. Мыйзамды жеңилдетсеңиздер бизге эң жакшысы. Жарайт, анда сиздер рухсат берсеңиздер, биз ары карай жол дулайлы. Мен bir суроо берип коеюнчу. Саламатсызбы? Атакан Кымсамбаевич, биздин Баткен элиге куш келипсиз. Сиздер келгениңиздерге биз аптан кубанычтабыз. Именно ушул айкебизге өтө терең ыраазычылык билдиребиз бизчи. Кайсы? Керек өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Не дегенде төшүнө ачып бизди тутуп эме кылып койнуга тутуп отурду, бизди багып отурду. Учукуга чейин терең ыраазычылык ушул кишиге. Эч ким депутаттар мынтип баккан эмес, бизди койнуга куткан эмес. Эч ким баккан эмес ушинтип. Рахмат ушул элиге рахмат, жерге рахмат, Кудайга шүгүр. Анан сиздерге бир сурообуз бар. Мына пенсия пособияны көбөйтпөгүлө, силерден сураңыз. Продукттарды жайга койгула, биз жаш балдарыбыз менен жүрөбүз кыйналып. Элlerimiz өлүп калган бизин. Бизге пенсия пособияны көбөйтпөгүлө. Продукттар майсайды азайткыла. Арзан болсун бизге, арзанчылык келсин бизге. Бизден суранат ушул ата-энелердин суранычы боюнча. Ояктагы күйдөгүлөр полим жазып отурасыңар. Иштекемди берсин, чонтеңерди өзүңөр ойлоп атасыңар. Эми катуу кечирип коюңуз. Biz bilip oturarız bir yakta. Biz kancı tutuyoruz bir yakta. Erimiz ölgen, üyümüz çok. Ben misal için 11 yılda bir kvartirada bitiriyorum. 11 yıl oldu. Biri karındaşım bana üyüz dedi ki, Kim ananda tekmil kılıyordu. Degen adam olmadı benim için. Şu malgı için Kudayma şükür Batken'de kvartirada yaşayıp 11 yıldan beri. 3 falan enesimin ben. 3 falan enesimin. Atama varsan enen jat bolutken, ikene varsan ikenen jat bolutken. O deputatlar kapçık için oturat. O ettim ne kılıp oturat. Malında bizge okşan karapayım yerge jardan versinler. Sizlerden suranız baykeler. Biz ne kılabız ne kılabız ne oyluğunuzlar. Bizge okşan yetim cesilerge jardan verinizler. Kişini el için köyüngüzdür. Ekençi yıl bolunuzlar baykelerim sizlerden suranız. Çekiranı çeçinizler. Mıntı özünün yügü var aylık. Yüz bolusam. Şu bir ödüydü olsam yaşaylık. Çırak yaşaylık biz. Bizge şu 10 milyon mayda arzanırak kılınızlar, prostan arzan kıl verinizler. Bizge pensiya posovyamını követpöңүздөр. Oğu işteki kevetken pensiya posovyam követkenmenen. Követkenmenen hiç bele kevet. Misal için 2,5 bin posovya alsan, bir müşokun kevet misal için. 850 so'mga un alasın, may alasın. O kevet hiç bele kılalbaysın, pensiya 5 bin pensiya alasın, ne kılasın? Aylık kötörülbesin, aylık pensiya posovya bizge kötörülbesin, bizge produkta arzançılık olsun. Atınız kim? Men atım Kanışay болады. Kanışayım. Жогорку кеңеш айлык көтөрбөйт. Жогорку кеңеш айлык көтөрбөйт. Айлыкты көтөрө турган башка уюм болот. Билебиз аны. Ар бирибизди дареги менен айта алат. Жок, ошону жазып, айдени жазып алып, айтып жеткириңиздер биздин сөзүбүздү. Канышайым. Биз ушундай күйүп отурабыз азыр. Жарайт. Сүйлөштүк банда. Буга бир суроо бар, а? Бады бар биз Баткен областында бир кадрларды бир өсүш керек да ака. Мына жака. Бийлик тарапка кичине кадрларды көтөрүш керек болду Баткенден. Жергиликтүү эмеденчи. Элдин көйгөнү сиз мен күндө ютуп көрөм, сизде айтып атасыз. Колдогон адам депутаттарда аз болуп атат. Өтпөй жатат сиздин сунуштарыңыз. Мен оны полный бир эрге айтып атам. Күйүп атасыз, күйүп. Эң өкүнүчтүүсү ушул. Какшап айткан сөзүңдү элге келсең, ошол сөзүңдү кайра сага айтып берет да ыйлапчы. Не кылабыз эми? Айла жок, не кылабыз? Эми бирөөгө айтышыңар керек. Күйөө болгондо мен арманым жок, мен мектепте отурбайт элем мен. Эми сиздин сөзүңүздү мына Адахан жеткириңиз, биздин сөзүбүздү жеткириңиз. Жазыңыздар биздин депутаттар. Ояка бияка болуп атат да. Ошондой болуп атат. Биздин сөзүбүз биякта эле калып кетет. Трапка болуп калды биздин сөзүбүз. Биздин сөзү угаттагы барып айтат, бул кишини
сунушunu айтты, қолдабай жатады. Қолдабайды, ешкім қолдабайды. Ачығын айтқанда. Ачығын айтқанда ешкімді қолдабайды азырчы. Айтып отам, бұл кіші трибунада көтерді бар жақта. Жоқ, көтерсін, Көтеріш керек көтерсін. Өзін ақтап шықсын. Мекенчил болсын, ер азаматтарымыз бар. Мысалы үшін мен ер азамат болғым келеді, мекенчил болғым келеді. Азыр Каныша эң туура сүйлөдү. Себеби Адахан Кимсомбаевич сиздер көзөмөлдөөчү орган анан мыйзам чыгаруу боюнча иштейсиздер. Сиздер ошо аткаруу бийлигини көзөмөлдөп, күтүлөп, ошолорду иштете турган, ошолордон маалымат алып, ошолорду күтүлө турган сиздерсиздер да. Ошон үчүн карындашыбыз да өзү күйгөндөн ушул маселесин айтып, мен ойлойм ушуну туура кабыл аласыздар. Кабыл алабыз. Кандай болсо да кабыл алабыз. Bizim emeğimizi acayip kağıt arasını yazın. Жакшы анда, жакшылыкта жолугушалы. Мен жанагы айткандай болуп, бул кишилер тизмелерин берди. Ошол нерселерди биз кайра эртең күнү жеткиргенге аракет кылабыз. Рахмат. Элибизде тынчтык болсун. Жерибиз аман, асманыбыз ачык, ар бирибиздин үйүбүз бүтүн болсун. Жакшылыктарда жолугушалы. Рахмат. Рахмат. Аманчылыкта, жакшылыкта жолугушалы. Рахмат.